Автобекетте иштеген жаш кызды арматура менен сабап кетишти. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан бандит аталышындагы операциянын жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка таянсак, милицияга 2020-жылдын 21 февраль күнү болжол менен саат 10:00 чамасында Нарын шаарынын 1994 туулган тургуну кайрылып, жумушуна колдоруна арматура бычак көтөргөн 3 жигит барганын айткан. Алар отурган жайын чачып, столдорду көңтөрүп, аны себеби жок ур-токмокко алып, андан соң бычак менен коркутканын айткан. Ыкча иликтөө иштеринин жүрүшүндө уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Нарын шаарынын 1990 туулган тургуну шектүү катары кармалган. Учурда аны менен чогуу жүргөн жигиттердин өздүгү такталып, сотко чейинки өндүрүш иши тергелеп жатат. Булак Назар Ньюс KG. Сирияга кеткен кызын күткөн ата. Сузактын тургуну 25 жаштагы кызын жана 2 небересин Сириядан алып келүүгө жардамдашууну өтүнүп бийликке кайрылды. Ал бул тууралуу Сузак райондук мамлекеттик администрациясындагы жыйын учурунда билдирди. Мындан сырткары уулу Сириядагы согушта каза болгон ата-энелер да коомчулукка кайрылып, жаштарга көзөмөлдү күчөтүү зарыл экенин белгилешти. Кыргызстан коңшу мамлекеттерден айырмаланып, азырынча Сирия менен Ирактан качкандар лагерлеринде отурган өз жарандарын алып келелик. 4 баланын атасы Сузактын тургуну Зиаидин Чырмашев Сириядагы кызы менен неберелерин кайтарууга жардам сурап, мамлекет менен коомчулукка кайрылды. Чырмашев учурунда 19 жаштагы кызы башка адамдын азгырыгы менен Сирияга кеткенин айтып, аны кечирүүнү коомчулуктан суранды. 2014 шартка байланыштуу Орусияга иштеп келүү максатында кеткен тун кызым Мамурахан ошол жылдары Жалал-Абад шаарындагы медициналык колледждин 2-курсунун студенти эле. Мартта окуу жайынан телефон чалышып, Мамурахан окууга келбей жатат деп билдиришти. Сузактагы үйгө чалсам, анын дайынын таппай жатышыптыр. Укук коргоо органдарындагы тааныштарым аркылуу кызым 20 мартта Ош Стамбул багыты боюнча учак менен өлкөдөн чыгып кеткенин билдик. Ошентип арадан бир канча убакыт өткөндөн кийин гана кызым менен социалдык тармактар аркылуу байланышып, ал Сириянын Ракка шаарында жашап жатканын айтты. Ага жигити Авазбек акча которуп Түркияга чакыртып алганын айтты, деди ал. Кызын 6 жылдан бери күткөн ата аны кайтара албай убара болуп жүрөт. Акыркы жолу кызы 1 ай мурда атасынан жардам сурап чыгыптыр. Акыркы жолу Мамурахан менен 26 январда байланыштык деп сөзүн улантты ал. 2 кызы менен ал Сириянын аймагынан чыгып, Түркияга жакын жердеги качкандар лагеринде турганын билдирди. Кызым балдарынын тамак ашына акча керек болуп жатканын айтты. Ал жөнөткөн эсепке бир аз акча котордум. Неберелеримди алып, кызым Кыргызстанга кайтууга даяр болгону менен ал жактан чыга албай жатышат. Мамлекет аларды кайтарууга чара көрсө деп суранат элем, деди. Булак Азаттык. Төрөттөн 44 эне каза болуп калган. 2019-жылы 44 эне төрөттөн каза болгон. Бул тууралуу кабар агенттигиндеги маалымат жыйында Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев маалымдады. Анын айтымында 2018-жылы төрөттөн 52 эне каза болгон. Энелердин өлүмүнүн көрсөткүчү 8,6%га түшкөнү менен ал көрсөткүч биз үчүн чоң бойдон калууда. Биз энелердин өлүмүн болтурбашыбыз керек, деди ал. Булак Азия Ньюс. Орусияда 3 жарандан коронавирус аныкталды. Жапонияда жээкте турган саякат кемесинен Казан шаарына эвакуацияланып келгендердин 3-өө коронавируска кабылганы аныкталды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги жазды. 23 февралда саякатчы кемеден 8 жаран Орусияга эвакуацияланып келген. Ал кемеде Орусиянын 24 жараны болгон. Анын ичинен 7 Орусиянын Владивосток шаарына жеткирилген. Калгандары Орусияга баруудан баш тарткан. Ушул тапта Орусияда коронавируска чалдыккан болушу мүмкүн деген шек менен карантинде жаткандардын саны 8000ден ашык. Океанда саякаттаган Diamond Princess кемеси Жапониянын Йокогама портунда 3 февралда коронавируска байланыштуу 3700дөй кишиси менен лайнердин өзүндө карантинге алынган. Учурда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 80 000ден ашты. Каза болгондордун саны 2700гө жетти. Булак Азаттык.